Жарык туурасынан таралган электромагниттик толкун. Жарык бул электр жана магнит талааларынын бири-бирине жана таралуу багытына перпендикуляр термелүүсүнө турган электромагниттик толкун болуп эсептелет. Бул талаалар толкун тараган багыт боюнча алга жылбайт, анткени вертикалдуу жана горизонталдуу түрдө термелет. Ошондуктан жарык туурасынан толкун деп саналат. Поляризация бул жарыктын электр талаасынан термелүү багыты белгилүү бир багытта чектелиши болуп эсептелет. Жарык табигый жана поляризацияланган болот. Электр талаасы ар кандай багыттарда термелет. Табигый жарыкка күн нуру, лампа жарыгы табигый жарык болуп эсептелет. Поляризацияланган жарык бул электр талаасы бир гана багытта термелет. Мисалы, поляризациялык фильтрден өткөн жарык. Жарык кантип поляризацияланат? Фильтр аркылуу полароид сыяктуу материал бир багыттагы термелүүнү өткөрөт, калгандарын кармайт. Чагылуучу аркылуу белгилүү бурч менен чагылганда жарым жартылай поляризацияланат. Сынуу аркылуу жана чачыруу атмосферадагы аба молекулалары күн нурун чачып, көк асман пайда болушунун себептеринин бири болот. Поляризациянын колдонулушу көз айнектерде, фотоаппарат фильтрлеринде, LCD экрандарында, стресс анализ материалдарды текшерүүдө. Жарык туурасынан тараган электромагниттик толкун, анткени анын электр жана магнит талаалары толкун таралган багытка перпендикуляр термелет. Ал эми поляризация жарыктын электр талаасынан термелүүсү бар гана багытта түшкөн абалы табигый жарык көп багытта термелет. Ал эми поляризацияланган жарык атайын фильтр, чагылуу, сынуу же чачыруу аркылуу саналат.